Талас району Талдыбулак айылынын тургуну Сүйүнбай Акматов 94 жашта. Сүйүнбай ата 1951-55 жылдары Советтик аскер деңиз флотунда жоокердик милдетин өтөгөн. Советтик армияда чакырылып 1951 жылы чакырылдым. Ошондон 1955 жылга чейин советтик армияда болдум. Анан кийин biz köpçülüğüz Morflot'ta olup Morflot'tan Beregoy Avaron'da turduk. Vladivostok'ta oldum. Bir yerde olduk. Endi alı vaxtagı tartip kanday? Alı vaxtagı tartip uşunday temirday tartip bizi mınakay abdan үйрөнттү. Майрамдык иш-чаранын алкагында Сүйүнбай Акматовго Россиянын маршал Жуков юбилейлик медалы тапшырылды. Военного комиссариата. Аскер деңиз флотунун күнүнө арналган майрамдык салтанатында ардагер моряктарга атайын сыйлыктар тапшырылып, алардын мекен чегин коргоодогу баа жеткис кызматы белгиленди. Dengizde толкундарын жеңген адамдар bu en mıhtı adamlar, o çok mıhtı adamlara vardı. Nevrilenenlerine verip, nevrilenenler dağıt kalsın. Bugün dağıttı günü ver, kul olsun. Бүгүнкүндө Кыргызстанда аскер деңиз флотунда 6000ден ашык ардагери бар. Бул майрам жыл сайын июлдун соңку жекшембисинде белгиленип келет. Бүгүнкү салтанатка ардагер моряк Мелис Бокуев дагы келген. 1971 жылы армияға Морфлотқа чакырылып 1974 жылы октябрь айына кайтып келдим. Мен аскер деңиз флотунда служить еттим. Званиям главный корабельный старшина мичманский должността болдум. 2 жолу отпускага келдим. 2 жолу Чехословакия боевой вахтадан газетага чыктым. Службаны абдан жакшы служить еттим. Дальний поход Отличник ВМФ жана башка медалдар менен сыйландым. Таластагы майрамдык иш-чара аскер деңиз флотунун ардагерлеринин Талас облусундагы коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду. Бирикмени Бакыт Шатманалиев жетектейт. Бүгүнкү мааракени өткөрүп аткан себеби биздин аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн ардагерлерди Талас облусу боюнча чогултуп, өз ара таанышып, жакшылап таанышып, ошондой эле өздөрүнүн жүрүм туруу менен жаштарды патриоттукка чакырып, ынтымакка чакырып, жалаң жакшылыкка үндөө негизде болду да. Андан тышкары бул маараке 30 жылдан бери биринчи болуп жатат. Ошо болушкан менен берде болгону бир 10%ге жетпегени гана чогулду. Анан калгандары дагы ушу теле аркылуу, социалдык тармактар аркылуу билишип болгон аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөндөр баардыгы кабардар болуп, баары чогуу болуп, чогуу мойдон ушу жаштарды үлгү көрсөтүп, жакшылыкка үндөө ынтымакка чакыруу ушул. Белгилей кетсек, Кыргызстанда аскер деңиз флотунун ардагерлер коомдук бирикмеси 2021 жылы түзүлүп, жаштарды мекенчилдикке үндөө боюнча иш-чараларды жүргүзүп келет. Орозбек Бейшабаев, Урмат Докторбек уулу, Талас шаары.